Ош шаарынын мэриясы. Шаардагы темир усталар иштеген жер заманбап туристтик жайга айланат. Ош шаарынын мэри Жанар Акаев эски Ош базарын кыдыруунун алкагында темир усталар менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө шаар башчысы базардын учурдагы абалына көңүл буруп, усталар иштеп жаткан жайларды заманбап талаптарга ылайык ретке келтирүү, санитардык жана коопсуздук шарттарын жакшыртуу зарылдыгын белгиледи. Мэр аталган аймакты ретке келтирип, улуттук кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган туристтик шаарга айландыруу боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Ошондой эле бул аймак соода саттык жүргүзүлүүчү жайга айланбай, негизине кол өнөрчүлөрдүн шаарчасы катары иш алып бараарын белгиледи. Алмазбек Ахматалиев: Ошто чоң жаңылык экен. Күпүлдөп иштеп, шаарды чынында оңдоп түзөп аткан Жеңишбек мырза өз арызы менен кетиптир жумушунан. Ордуна Жанар Акаев келиптир. Эмне дейбиз? Жеңиш мырза менимче убагында келип, убагында кеткендей. Элдин оозуна алынып, чын эле мыкты иштер менен элдин эсинде калат. Кээде ушундай болот. Көп жыл былкылдабай жаткан жерди бир фанат, бир чудак келет да түп тамыры менен өзгөрүп кетет. Жеңиш мырза да ошондой болду. Типичный, өзгөлөкөсүнөн өзү корккон чиновник эч качан мындай реформаларды жасай албайт эле. Жеңиш жасап кетти. Реформа бул секирек, бул адаттагы нерсеге башкача мамиле кылуу. Ошол үчүн, как правило, реформаторлордун саясий заманы кыска болот. Эми маселе ошол жакшы жышаанды улантууда. Шаарды оң жагына өзгөртүп аткан реформа уланыш керек. Сөзсүз, Жанардын башка багыты болушу мүмкүн эмес. Ушул өңүттөн алганда Жанардын алдында чоң сыноо турат. Жеңиштин оригиналдуу методдорун колдонобу? Күмөнмүн. Андай методдорду колдонуш үчүн Жеңиштин өзү болушун керек. Жанар өзү инсан, жаш, бир топ тажрыйба топтоду. Бирөөнүн ыкмасын же жолун издебейт, өзүнүкүн аныктайт. Оштун жигерилүү жаштарына таянышы керек. Шаар башкаруунун жаңы технологиясын табышы зарыл. Бирок Жеңиштин өжөрлүгүн, анын чарчабастыгын, энергиясын, кайдыгер эместигин, талыкпастыгын, жигерин өрнөк кылып алса гана Жанар ийгиликке жетет. Чарбачылыкта оңой олтоң иш эмес. Жанар Акаевден үмүт зор деп атышат оштук туугандар. Өзү ошол жердин кулуну, Ош мунун бүтүрүүчүсү. Ийгилик каалайлы Жанар Акаев мырзага, деп жазат Алмазбек Ахматалиев өзүнүн Facebook баракчасына. Гүлжан Каримова: Эх, Нургазы мырза, бул оомал төкмөл дүйнөдө колтуктап жүргөндөрдүн канчасы башыңа иш түшкөндө тайып кеткенин көрдүм. Кечээ эле жаныңда кошомат кылып жүргөндөр бүгүн жок. Азыр андай жүзү жоктордун катарына олтуруп чай ичүү эмес, ажыатканага чогуу киргим келбейт. Эмнегедир Нургазы Анаркулов кармалгандан бери көз алдымдан кетпей койду. Нуке Баатыр, Нукенчик деген жарыша жазып, чай ичип, жанында жүргөндөрдүн бири да үн катып, колдоо сөзүн айтып койгонго жарабады. Эринбей Нургазы мырзанын баракчасын карап чыктым. Канча эр азамат менен жолугуп, бирин мактап, бирин көкөлөтүп, бирин талкалап жазган күндөрү болгон экен. Мен УКМКнын Базелин күчүктөрү алдап 2 күнгө алып кеткенде, артымдан издеп барып, ал абалымды сурап, кабар алып кеткенин эстедим. Ошону ойлоп, мен дагы адамдык парзымды аткарып, бир жакшылыгын эстеп, ал абалын соц тармак аркылуу сурап коюуну чечтим. Канткен күндө дагы Нургазы мырза бул дүйнө убактылуу, бийлик да, байлык да, атак да баары өткөнчү. Тагдыр кээде адамды асманга чыгарып, кээде жерге түшүрөт экен. Жараткан пендесине сынаганда, кечээ эле карматкан оюнчугун жаш баланын колунан тартып алгандай тартып алат тура. Эми сынбаңыз, белди бекем бууп, бул сыноодон да жеңил желпи өтүңүз. Өмүрүңүз узун болсун, жамандыкты амандык жеңет. Көлөкөңүздө жүрүп, түн киргенде жок болуп кеткен кошоматчылардай болбой, чын ниети менен жазып отурам. Калган жеке таарынычымды аман эсен чыгып, кайра бир дасторкондо каткырып күлүп отурганда айтып берейин. Замандаштар, бул аманат жашоо эч кимге түбөлүк эмес. Бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Андыктан чырдашпай, ушакташпай, буттоспой, бири-бирибизди сыйлап адам бойдон калалы. Келгенди мактап, кеткенди талпактай жайып ташка чаппайлы. Кара чапан желбегей кыдырып кимге келбегей деген кыргызда кеп бар. Байлыгыңар баарыңар берешен, бийлигиңер баарыңар адилеттүү болсоңор, тарыхтын барактарында алтын тамгалар менен жазылып, эл оозунда уламыш катары айтылып кала бересиңер. Коомдо баш кесерлердин дагы кооптуу алаканын бузган кошоматчылардын бирин эмес, баарыңар абай болгула. Кошоматчылар араңарга кирип, жылмаңдап, күлүп, жылаандай билдирбей, чагып, көп ийгиликтерге тоскоолдук кылат. Ансыз деле жашоо өтө кыска, кыйынчылыктардан сак болгула. Баары убактылуу, 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 деп жазат Гүлжан Каримова өзүнүн Facebook баракчасына. Айка Сыргатаева:
Окуучунун мугалимди урганы коом үчүн чоң коңгуроо. Тарбия кайсы этаптан кетти? Урматсый эмнеге жоголду деген суроо өзүнөн өзү жаралат. Өзү жаш бир топко келип калган адамды мындай кылганы өзгөчө өкүнүчтүү. Аксакал деген аты эле адамды тактоо, акылдуу, үлгүлүү болууга чакырып турат го. Мугалим билимдин жарыгы, мектеп тарбиянын бешиги. Эгер ушул жерден зомбулук башталса, анда эртеңки күндөн эмнени күтөлү? Бул окуучу баланы мыйзам чегинде жоопко тартып, окуудан четтетип, башка мектеп кабыл албай тургандай тартип чарасы көрүлүшү керек. Антпесе мындай көрүнүш кайталана берет. Балдарды тарбиялоодо ата-эне, коом, мектеп болуп бир болсок гана абал оңолот. Урматсый, адеп, ахлак деген улук нерселерди кайрадан көтөрө турган убакыт, деп жазды Айка Сыргабаева өзүнүн Facebook баракчасына. Айбек Маткаримов өз каалоосу менен кызматтан кеткендиги айтылууда. Саламаттыкты сактоо министринин биринчи орун басары Айбек Маткаримов өз каалоосу менен кызматтан кеткендигин бир катар ЖМКлар өз булактарына таянып жазышууда. Учурда анын кызматтан алынгандыгы тууралуу расмий маалымат жок. Эскерте кетсек, Маткаримов бул кызматка 2025 жылдын декабрында дайындалган. Булак Супер KG.